Кыргызстандагы гастарбайтер ким эмнеден чочулайт? Кыргызстанда иштеген чет элдик эмгек мигранттардын укуктары жана милдеттери алдыдагы 25 мүнөттө талкуулана турган арай көз чырай талкуубуздун башкы темасы болмокчу. Бурулкан Турдубек кызы кытайлык эмгек мигранттарынын көбөйүшү эмне үчүн кыргыз коомчулугун тынчсыздандырып аткандыгын, ошондой эле Кыргызстанда эмгек мигранттарынын укуктары корголгон деп айтууга негиз барбы, жокпу деген темаларды талкууламакчы. Суроолоруңуз болсо, айта турган умуктуу оюңуз болсо, бизге туура эле студиябызга чалыңыз. Номурубуз 31 61 63. Сөз Бишкек студиясында. Рахмат Төрөкул, мен болсо конокторду тааныштырайын. Урматтуу угарман, кайрылуу кеч. Биздин бүгүнкү конокторубуз Доскул Бекмурзаев, эмгек миграция жаштар министрлигинин миграциялык саясат башкармалыгынын башчысы, Амантур Жапаров Илимдер академиясынын бөлүм башчысы, тарыхчы, окумуштуу. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Андан тышкары биз менен түз байланышта азыр телефон аркылуу мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов турат. Марат мырза, саламатсызбы? Саламатсыздар. Анда биз талкуубузду баштайлы. Төрөкул жогоруда теманы түшүндүрдү окшойт. Ушу Доскул мырза, сизге дароо эле суроо, убакытты кетирбей. Кыргызстанга эмгек мигранттары кайсы өлкөлөрдөн келишет, анан алар кайсы тармактарда негизинен иштешет? Саламатсыңар, урматтуу радио угуучулар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда эң көп квотага ээ болгон Кытай жарандары, анан түрк жарандары, Корея жарандары, анан Россия, Казакстан, Тажикстан ушинтип кетерет. Негизинен мындай алганда дүйнөнүн көп өлкөлөрүнөн келип иштейт бизге. Баягы анткени ушул жерде жакшынакай шарттар бар. Сырттан келген компаниялар, чет өлкөлүк компаниялар бар. Ошолорго адистерди ошо өзү менен кошо алып келишет. Алар бизге заявка беришет. Ошо биздин өзүбүздүн мыйзамдын негизинде критерийлерге ылайык карап анан чечип беребиз. Квота канча квота жылына берилет? 13-жылга 12990 квота бөлүнүп берилген өкмөт тарабынан. Ошонун ичинен 10472, бул 80,6% освоен деп койсо болот. Ошону алышты. Ошонун ичинен 8101 бул Кытай жарандарына таандык болду. 1031 бул түрк жарандарына, Корея жарандарына 220, Россия жарандарына 283, Казакстан жарандарына 99, Тажикстан жарандарына 30. Түшүнүктүү. Тармактар, иштеген тармактар негизинен тармактары эң көбү бул жанагы курулуш тармактары, анткени биздин жол куруу, завод куруу, анткени биздин приоритеттик өзүбүздүн өкмөттүн тармактары бар. Жана TBI компаниясы, China Road, Junda Petrol Company, Алтын кен деген мисалы ушул 4 багытта азыр 4 направленияда иштеп аткан Кытайдын немелери бар. Андан тышкары сфера обслуживания, базардагы өзүбүздүн неме соода саттык, анан сфера обслуживания да бар. Түшүнүктүү. Марат мырза, сизге суроода сиз азыр маалыматтарды уктуңуз да, анан сиз көп учурда ушул айтып жүрөсүз, мыйзамсыз мигранттар көп келип атат деп. Бул жерде 8000ден ашык Кытай мигранттары мыйзамдуу жол менен, бул деле аз сан эмес го дейм да. Сиз кандай дейсиз? Жана андай мыйзамсыз мигранттар көп, анан ал коопсуздукка коркунуч келтирет деген пикирлерди эмне үчүн, кандай негиздер менен жаралып атат? Мына бул 8000ден ашык дээрлик 9000 киши бир жылда Кытайдан келет деген жумушка. Бул Кыргызстандын бийлигинин улуттук саясат жоктугу да. Улутка чоң коркунуч туудурат, себеби Кытай 1,5 миллиард болуп калды. Бир эле мисал, 60 миллиондон ашык Филиппин мамлекетинин 5%-ин Кытай түзөт. Мына ошол 5% кытайлар 99% экономикасын контролдойт азыр. Ошентип кире беришип ошондой болгон. Эми салыштырып көргүлө, алар 60 миллиондон ашык калк Филиппиндер. А биз кыргыздар 3,5 миллион, 4 миллионго жетпеген калкпыз. Кандай жол менен келип атышат? Жанагы расмий азыр айтып кетпедиби? Расмий уруксат бергенден жумушка деп келип атышат. Анан келип алып кетпей калып атышат. Азыркы маалыматта айтылбады. Канчасы келип анан кетпей койду. Мына ушулардан чоң оору Кыргызстанча. Себеби кетирүүчү мажбурлап. Миграциялык полиция жок. Милиция бул иш менен алектенбейт. Экинчи, мыйзамсыз келген жол бар. Мисалы үчүн Кыргызстандын бир эле Кыргызстан болсо керек, контейнерлерди Кытайдан келатканда ачпай туруп салыгын алат да өткөзө берет. Ал контейнердин ичинде эмне бар экени белгисиз.
кудумушу контейнери менен контрабанда жолу менен мыйзамсыз кытайлар келип атат. Сиз ошондой фактыларды далилдер фактылар бар. Бул бир жолу талкууланган, сүрөттөрүн да чыгарышкан. Мисалы, кайсыл кытайлар контейнер менен келишет. Кытайда мамлекеттик саясат бар, бир баладан ашык Кытайдын үй бүлөсүндө болбосун деп. А бирок мыйзамсыз төрөлгөн Кытайда документи жок кытайлар толуп атат. Кудум ошол мыйзамсыз төрөлгөн кытайлар Кыргызстанга келип иштеп жатат, жанагы эле базарларда көрүнгөн жерде. Деги эле эгер биз кыргыз улусу жөнүндө ойлосок, кыргыз мамлекети жөнүндө ойлоно турган болсок, анда Кытайга эч кандай квота беришибиз керек эмес. Инвестордун дагы этияттап чыгарышыбыз керек. Инвестор өзү келсин, а бирок жумушун өзүбүз кылышыбыз керек биз. Үчүнчү чоң коркунуч. Бизде Кытайдан толук көз каранды болуп калыш коркунучу бар экономикабыз. Мисалы үчүн азыр алып барган болсок, кен байлык тармагында 90% дерлик кытайлар алып коюшту биздин кен байлыктарды. Кийин Израилге окшоп, алар мамлекет куруп кетиши мүмкүн. Кен байлык биздики, биздин лицензия бар, мыйзамдуу депчи. Бир убакта кибуцчулар жасап, Израиль ошенткен. Экинчи дагы мыйзамсыз жол менен келгендердин бири, биздин экономикабызга коркунуч туудурганы бул Кытай өлкөсүнөн келген биздин эмелер, баягы телефон коммуникация эмелери, жабдыктары. Дээрлик 90% Huawei деген фирманы колуп калган. Байланыш жабдыктары дегиңиз. Марат мырза, сөзүңүз оозуңузда, бизге байланышка каарманыңыз чыгып жатат. Биз жооп берели. Сиз саламатсызбы, байланыштасыз? Саламатсызбы. Саламатсыз, айта бериңиз. Алло, саламатсызбы. Айтыңыз. Уакаев айтпады беле, Кыргызстан наш общий дом деп. Ошол общий дом болуп атат бизде азыр деле. Мына туура айтып атат Марат мырза. Кытайдын баары келип атат, эми китайский экспансияны билебиз да, туурабы? Бир Кытай келсе анан 3 жылда 3 Кытай болот ал. Рахмат сизге, биздин бул туруктуу угарманыбыз экен. Бекул мырза, сиз кандай дейсиз? Ушул чын эле Марат мырзанын айтканында канчалык жөө бар? Биринчиден, анан экинчиден мыйзамсыз миграцияга каршы мамлекетте бир күрөш, бир саясат болсо керек. Чечими эле жокпу? Бүгүнкү күндө мен так айтып кетким келет. Радио угуучуларга жана жалпы Кыргызстан жарандарына, угуп аткан адамдарга. Бүгүнкү күндө биздин миграция саясат башкармалыгы бул квота бөлүштүрмөдөн башка бүгүнкү күндө Кыргызстандын ичинде иш алып бара албайт. Анткени ошол мүмкүнчүлүктөр менен чектелген. Тышкы миграция МИДте, внутренний миграция ГРСте, бизде жөн эле квота берип бөлүштүрмөй неметкен. Негизинен бул Марат мырза айтып аткан жана биздин радио угуучуларыбыз айтып аткан нерсе туура. Анткени бизде Кыргызстанга границаны пересекать этип атканда бизде өзүнчө мондай сырттагылардай болуп, Казакстан менен Россиядагыдай болуп, өзүнчө мониторинг жүрүш керек. Ошол жерде миграционный квоталар, миграционный карточкалар берилиш керек, мисалы. Жөн эле бизден баягы безвизовый въездке кирген адамдар кирип туруп чыкпай калып атат. Ошонун баардыгы бүгүнкү күндө миграция саясатында 32 эле адам иштеп атат негизинен. Жок, түшүнүктүү. Силерге деле түзүлгөнүн көргөн министрлик болуп бир топ убакыт болуп калды. Эмне үчүн ушул колуңарга ала албай атасыңар? Биз колубузга алып атабыз. Мына депортация кылып, Кыргызстан тарыхында болгон эмес, 50дөн ашык Кытай жаранын биз чыгарып атабыз. Андай Марат мырза иштеп турган кездеги правительстводо деле андай ситуация болгон эмес. Ошол убакта деле туура мыйзамдар чыгарса, ошол убакта чыгарган мыйзамдар менен бүгүнкү күндө биз иштеп атабыз. Дагы мыйзамдарды сунуштап атабыз. Мыйзам бузгандар ушу 50 эле Кытай деп эсептейсизби? То есть кечиресиз, деги мыйзамсыз мигрант. Адан да көп. Мисалы ошол эле биз кармап келген, мисалы бүгүнкү күндө биз жалгыз өзүбүздүн күчүбүз менен чыгып рейд кылганга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Биздин жаныбызда обязательно МВДнын представители болуш керек, ГКНБнын представители болуш керек. Аларсыз биз чыкканыбыз мыйзамсыз. Башкача айтканда, мамлекет азыр күчсүз болуп жатат мыйзамсыз мигранттарды. Биз баардыгыбыз иштешибиз керек, чогуу. Коомчулукта баардыгыбыз ушунун үстүнөн иштешибиз керек. Рахмат, биз азыр окумуштуунун пикирин угалы. Ага чейин бизге байланышка дагы угарманыбыз чыгып жатат. Сиз байланыштасыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсыз. Бул Бишкектин атым Нурница. Ушуга жараша, биздин багыбызга жараша, биздин кыргыздын кыздары Кытайга чыгып, түрктөргө чыгып, ошолор аркылуу биздин жерлер сатылып, могу кымбат үйлөрдү салып, биздин өзөктүү кыргыз элине абдан оор күч келип атат. Ошон үчүн өзүңүздөр айткандай, жапатырмак бардыгын коңгуроо кагышыбыз керек. Могу жаштарды угушубуз керек. Жаштар иштеп атышат. Чоң рахмат. Рахмат сизге байланышка чыкканыңызга. Амантур мырза, сизде кепте ушул канчалык деңгээлде ушул коңгуроо кагып коркунуч туудуруп атат? Мигранттар, мыйзамсыз мигранттар деген сөздүн жүйөсү канчалык? Чын эле ушул Кытай коркунуч келтирип атабы? Себеби буга чейин жакын кошуна катары экономикалык жактан бир топ эле колдоо көрсөтүп атат, жолдорду салып берип атат деп атабыз,
Кандай Рахмат. дейсиз? Саламатсыздар, радио угуучулар. Эми мындай да, бул миграциялык активдүүлүк айрыкча Совет мамлекети урагандан кийин, мурдагы чоң империя урагандан кийин ого өтөр күч алган. Миграция мурдатан бери болуп келген, улана берет. Эми албетте бул эми закондуу нерсе, ошол мыйзамсыздыгы жөнүндө сүйлөшөлү. Башка маселе анын мыйзамдуулугу, мыйзамдуу эместиги жөнүндө. Мыйзамдуу эмес жол менен ар кандай жолдорду колдонуп, баягы башка өлкөлөргө барып аткан мигранттар дүйнөнүн башка жерлеринде дагы кезигет. Мисалы, Африка континентинен чыгып алып, Жер ортолук деңиз аркылуу Италияга барып, Европага, Американы көздөй кетип аткан мигранттарды көрөбүз. Ошол сыяктуу эле бул жерде дагы биздин Кыргызстанга келген кытайлар жөнүндө көп сөз болот. Ошонун ичинде коробкага салынып келгендер, контейнерге салынып келгендер деген сөздөр жүрөт. Бирок ошо сиз далилдей алдыңызбы бир фактыны? Жок, мен аны укканымды айтып атам. Мен өзүм далилдеп, баягы түздөн түз ошол алыс Кытайга чейин каттаган жанагы водительдер менен сүйлөшүп атайын материал топтоп жүргөн кездерде ошолордун оозунан уккан кептер бар болчу. Анан эми анын сандык көрсөткүчтөрү жөнүндө мен айта албайм. Бирок ушул багыт боюнча баягы паспорттук, визалык көзөмөлдү жүргүзө турган, кыскасын айтканда мындай административдик рычаг дегендер бар да. Бул жерде мамлекет иштеш керек. Мамлекеттик структуралар иштеп туруп, анан баягы ошо квота, тиешелүү квотага келген баягы адистер болсо иштеши керек сөзсүз түрдө. Анан бизде бир эме бар да, ушундай бир стереотиптик дагы көз караш бар. Кээ бир учурларда мына жакында Бишкек шаарында жолдорду салды. Жолдорду салып атканда ошол жерде нааразы болуп аткан элдерди уктук. Себеби чоюлуп кетти убакыт боюнча. Ой, ушу биздин кыргыздын компания фирмалары арендага алып Кытайларга берсе эле бүтүп коймок деген. Кыргыздын жумушчулар биз иштейбиз, кыргыздарга бериш керек дейт. Марат Кайбуевич ошентип айтып атпайбы? Анан экинчи жагынан караганда кээ бир оор жумуштарга кыргыздар иштебей коюп атат. Ал жагы да бар да теги. Анан бул миграциялык активдүүлүк азыркы глобалдуу дүйнөдө, негизи баардык дүйнөдө болуп аткан процесс экенин дагы эске алыш керек дагы. Анан баягы биз мамлекеттик структуралар, тиешелүү адамдар ошол жагынан өзүбүз баягы мыйзамды кармаш үчүн, өзүбүз сыйлатыш үчүн, анан тиги мыйзамдуу жол менен гана келип ошол тиешелүү убакта жүргөндөй кылып сыйлагандай жолго өтүш керек да. Биз өзүбүз мындайча айтканда, мындай орусча айтканда повод берип койбош керек да. Вот ошондон пайдаланып анан жүрүп калып атышат. Макул, рахмат. Бизге байланыштуу угарманыбыз бар. Сиз байланыштасыз, саламатсызбы? Саламат. Бүтүнгө нечемге кетилген эмне кереги бар дегендей, өзүбүздө Кыргызстанда жумушсуздук болуп, жаштар Россияга Америкага чейин кетип атканда ана бизге мигранттарды кайтарып келген кандай себептери бар? Муну токтотуш керек. Андан көрө өзүбүздүн жаштарды, жумушсуз калгандарды үйрөтүп окуш керек. Мен Марат Кайбуев фикирге кошулам. Кытайдан өңгө жактан гастарбайтерлерди жагдатакта Кытайдан колдош керек. Биз азыр бул Доскул мырза жооп берип коюш керек. Ага чейин биз Төрөкулга кезек берели, жаңылыктар менен тааныштырып койсун. Чоң рахмат. Бишкекте саат 7:10 калды. Күндүн башка окуялар жөнүндө кыскача маалымат менен таанышып алыңыздар. Ташкентте кыргыз-өзбек чек арасын тактоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын кезектеги жыйыны өттү. Кездешүүнүн жыйынтыгында 2006 жылдан бери тартылган аймактарды бекитүү тууралуу келишимдин долбоору иштелип чыкты. Human Rights Watch Түркмөнстан менен Өзбекстан адам укугу эң начар өлкөлөрдүн катарында экендигин билдирди. Ошондой эле Украина оппозициясынын лидери Юрий Луценконун айтымында Киевдеги көчө жүрүштөр полиция менен аеосуз кагылыштырга айланып кетүүсүнө президент Виктор Януковичтин тынч демонстранттардын талабына жооп бербегени себеп болду. Пакистан армиясы 25 согушчанды жок кылгандыгын айтып атат. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекиткейжи сайтыбыздан окуп аласыз. Биз Бишкек студиясында түзүүгө жүрүп аткан Арай көз чарайын талкуусун улантабыз. Бүгүнкү темабыз Кыргызстандагы гастарбайтерлер ким эмнеден чочулайт. Суроолоруңуз болсо 31 61 63 телефонду чалыңыз. Талкууну Бурулкан Турдубек кызы жүргүзүүдө. Ооба, Төрөкул, биздин конокторубуз миграция министрлигинен Доскул Бекмурзаев, окумуштуу Амантур Жапаров жана мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов болуп жатат. Азыр Доскул мырзанын өзү ушу
2013 карата катуусун айтылып атат, жооп берип жок, койсоңуз. бул биз караткан эмес, биздин управление менен ал сынды туура түшүнөм. Бул киши байкебиз айтып кеткен Токтонасыр байкебиз болуш керек, үнүнөн таанып атам. Агай айтып аткан маселелер туура. Мен бир маалымат айтып кетким келет. 2013 жылдын итогу менен 155 юридический фирмага биз тараптан квота бербей койдук. Бул тарыхта болбогон иш. Бул биринчи жолу. Ошонун ичинен 24 китайский фирма. Ошонун ичинен 24 китайский фирманын ичинен бул 959 адамга биз отказ бердик Кытай жаранына. Кандай критерийлер менен? Анткени биз айтып атабыз, ошондой сиздер сурап аткан рабочий күч биздин Кыргызстандын территориясында бар. Равноценная сила, рабочая сила имеется. Пожалуйста, биржа труда кайрылгыла, пожалуйста, объявление бергиле, пожалуйста, специалисттерди иштегиле. Дагы бир башка критерий, ушул эле көп маселелерди биздин өзүбүздүн анча-мынча аткан нерлер көзөмөлгө өтө катуу алып атат. Бизди сындап атат. Анткени ар бир адамдын өзүнүн жеке кызыкчылыктары, жеке пайдасы биз каршы болуп атабыз анткени. Кимдер экенсиздер, эмне үчүн коомчулукка ачык айта аласызбы? Коомчулукка биз ачык айтып атабыз. Эми баягы биз жөндөн-жөн баягы ачыгын айтканда эми биз общественник эмеспиз. Биз госслужащий болгондон этика госслужащего бар. Ошол этикаларга ылайыктуу биз көп нерсени айта албайбыз. Бизге байланышка угарманыбыз чыгып атат. Сиз байланыштасыз, угарман. Мен да сүйлөйм. Саламатсыздар. Марат мырза, азыр бир угармандан кийин айта бериңиз. Мен Кара Суу районунан чыгып жаттым эле. Атым Мамат, фамилиям Бабаев. Мына айтып жатпайбы, квота 8000 Кытай жаранына берилген деп келген деп. Бул цифраны такташ керек да. Мамлекеттик квота боюнча келген Кытай жарандары 8000 болсо, азыр биздин Кара Суу базарында да бир 5,5-6 миңдей Кытай соода менен аракеттенет. Ошолордун жарымы эле жанагындай эч документи жок эле келип алган Кытайлар да. Рахмат сизге. Марат мырза, ушул негизи, Марат мырза, менин суроом бар эле сизге. Негизи азыр базарларда көпчүлүк басымдуу бөлүгү Кытайлар деп көпчүлүк айтышат да. Бул эми көрүнүктүү жерде иштеп аткан үчүн дагы болушу мүмкүн. Эмне үчүн ушул кыргызстандык жергиликтүү жана иши жок деп аткан базарда отуруп келгендер ушул атаандаштыкта уттуруп коюп атат? Азыр көбүнчө басымдуулук Кытайлар. Ага объективдүү себеп бар да. Биринчиден, Кытайдан товарлар аздан келет. Экинчиден, Кытайдын ишкерлерине мамлекет акчалай жардам берет, жеңилдетилген кредиттерди берет. Катыш жүйөлүү себеп менен ошол кредитин ишке ашыра албай калса жоюп коет Кытай мамлекети ал кредитин. Мындайча айтканда башка мамлекетти экспансия кылганга шарт түзөт. Мен айтайын дегеним, азыркы биздин Кыргызстандын бийлиги сындай бербей, эмне кылыш керек ошо жөнүндө сөз кылалы. Биринчиден, бир дагы биздин кен байлыктарга Кытайга беришибиз керек эмес, бир дагы кен байлыкты. Ага биз түп тамыры менен каршы турушубуз керек. Иштетүүчү күч барбы? Ошол иштетүүчү күч барбы азыр реалдуу Кыргызстандын өзүндө? Азыр кантип жок дей бергенибиз менен туура эмес. Азыр 5 мүнөттө бир чоң рефрижератор КамАЗды жүктөп, оор жумушта жашаган кыргыз балдар жүрбөйбү? Москва, Ленинград, Омск, Темпик каякта болбосун. Кыргызстанда толуп атат. Ишкерлер да бүтүнө туруп калды. Ошол эле кен байлыктарды иштете турган байларыбыз бар. Бирок Кытайдан келгенинде биздин чиновниктерге абдан бир жакшы шарттары бар да, тендер деген балакет назарында. Экинчиден, бир да Кытайга жарандыкты беришибиз керек эмес. Мына былтыр канча Кытайга жарандык берди эсимде жок, бирок Кытайга жарандык бере баштады. Үчүнчүдөн, Кытайдын инвестору келсин, бирок бир дагы Кытай келип Кыргызстанда иштебесин, кыргыз иштесин. Антесе биз Кыргызстандан арылып калабыз. Анда бул бийлик Кытайга кызмат кылган бийлик болот. 5, 10, 20 жылдан кийин ушул Кытайлар жарандык алып туруп парламентке келет, бийликти алып алат. Анан Кыргызстандай мамлекеттен айрылабыз. Бул өтө чоң коркунуч улут үчүн. Дагы бир маселени мен айткым келип атат. Байланыштуу угарманыбыз бар. Алло, саламатсыздар. Айта бериңиз, саламатсызбы? Мен мындай суроо бергим келет, жана квотаны деп атпайсызбы, 8000 квота. Ошол эле келип бул бир эле жылдыкпы же ушу 20 жылдан бери келатканбы? Жок, өткөндө Кытайдын жараны эбеси посольстводон сүйлөп атпайбы? Канча Кытай бар Кыргызстанда десе, күлүп 300 миңге жакын го деп айтат. На самом деле 500 миңден ашык экен да азырчы. Анан кийин ошол түрдө рахмат сиздин байланышка чыкканыңызга. Биз убакыт үнөмдөөгө аракет кылалы. Доскон мырза, кошумчада негизи бир жылдык квотаны мен айтып атам, 1 жылдык квотаны. Анан жана эжекебиз айтып атпайбы базардагы депчи? Базарда бүгүнкү күндө 1 жылдык квота менен иштегендер 2222 адам бар. Анан мен айтат элем, мисалы бул кооптуулар туура эле нерсе. Бирок биз
бүгүнкү күнү урматтуу биздин радио угуучулар, менин жеке жаран катары көз карашым Кытай менен Кыргыз өлкөсүнүн ортосунда делимитация, демаркация граница болгон. Тажикстан менен Өзбекстандын ортосунда көп нерселер бар. Биз ошол жака көңүл бурсак туура болот. Демаркация, делимитация болгону менен ичиңе кирип калып атпайбы? Марат мырза, азыр темага жакын. Биздин бийлик тез аранын ичинде миграция полициясын жаратыш керек, болгондо да күчтүү полицияны жаратыш керек. Анан мыйзамсыз жүргөндөрдү чыгарышыбыз керек тез аранын ичинде. Туура. Рахмат, Марат мырза. Биякта Амантур мырза сизге суроо. Ушу базарларда негизи дүйнөлүк практикада сиз билесизби, ушул дүйнөлүк практикада негизи базарларда отургандар деген эмгек мигранттар деп эсептелбейт да. Ушундай нерседен Кыргызстанда катталып жатышы, ушуну пайдаланып атыш, квота берилип жатышы канчалык деңгээлде? Сөз түрдө булар мигранттардын катарына кирет. Себеби баягы бир жерден бир чегараны өтүп башка жерге жер которгондон кийин убактылуу болобу, маятник түрүндө кайра кайтып келе тургандай болобу, же туруктуу жашаганга болобу, алар мигранттар, иммигранттар деп коелучу. Анан келип алар базардагы дагы бул да жумушта. Анан базарда иштеп атышат, башка тармактарда иштеп атышат. Кыскасы бул баардык жерде бар. Анан Кытай баардык булуң бурчтарына мурдатан илгертен эле жылган. Илгертен эле Түштүк Чыгыш Азияга, Америкага, Европа өлкөлөрүнө, мисалы үчүн Францияга 16-17 кылымдарда эле барып баштаган. Анан кийин тиги эмеде причем оор жумуштарды аткарышкан. Ошолор баягы жумушчу керек болуп атайын алып барган учурлар дагы болгон да. Анан тем более баягы океан аркылуу сүзүп барышкан. Анан эми бүгүнкү күндө баягы Кытайлар бул жерде баягы кооптуулукту жаратып атат дегенде биз өзүбүздөн көбүнчө эмени издешибиз керек. Себеби баардык жерде дагы кайталап айтып коюш керек, жанагыдай тиешелүү структуралар, паспорттук, визалык режимдерди караш керек. Жанагыдай бажыканадан өтүп атканда ушундай нерселерди карап туруп анан мындайча айтканда тиги бул жерде баягы коррупциялык схемаларга жол бербей, бул жагынан да болуп кетип атат да. Анан бул жердеги келген Кытайлар кээде биздин баягы шарттарга ыңгайлашып, тааныш издеп, телефон көтөрүп, мындайча айтканда ушинтип калган учурларды схемаларды үйрөнүп деңиз. Үйрөнүп, ыңгайлашып атат да, себеби барган келген жерге. Анан дагы бир нерсени айтып коюш керек, Кытайлар тиги кандай болгон күндө дагы булардын салты боюнча баягы бир өлкөнүн гражданына атуулуу болуп эсептелсе дагы анын ата бабасы ким болгон, гени каякта, ошону эске алат дагы мамлекетин дайым эч качан унутпайт. Эч убакта ассимиляция болбойт. Рахмат сиздерге, бизде убактыбыз аз калып баратат. Доскул мырзага суроо. Бул албетте биз милдеттер жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Негизи ошол эмгек мигранттарын, кытайлык мигранттарын деп коелучу, укуктары корголгонбу? Себеби Кытайда англис тилинде чыгуучу бир The Global Times деген басылма жазып атат. Ушу Кыргызстанда ички иштер министрлигинин өзү дагы милиционерлер өздөрү дагы келип болсо кылмышка киришип кетет. Өтө көп жанагындай кылмыш укуктары бузулуп атыптыр, сабалып атыптыр дегендей да, өлтүрүүгө чейин болуп атыптыр. Негизи бул суроого кандай негизде бар? Негизи бул суроого мындай эле жалпы эле жооп берип коеюн. Негизи андай случайлар бар. Бул бизде эмес, бул бүткүл дүйнө жүзүндө бар. Ага өтө акцент кылгандын кажети эле жок дейм. А бирок өйдө да айтылып кеткен биздин байкелер, эжекелер жана Марат мырза айтып кеткен нерселер туура. Ошого биз жалпы көңүл бурушубуз керек. Баягы, а бирок аны мондай одиозный неме кылып неметпей, бүгүнкү күндө биз эң биринчи өзүбүздүн границаларды тактап алышыбыз керек. Адан тышкары сырттан келген адамдарды, кытайлык жарандарды биздин өзүбүздүн өкмөт мына приоритетный деп TBI, China Road, Junda, Алтынкен буларга биздин эртең авиабаза чыгып кеткенден кийин ошого ордуна замена деп туруп, мисалы жана Ганси чыгып кетсе замена деп туруп, ошого бюджетке пополнение бюджета деп ушул тармактарга биздин өзүбүз чакырып атабыз аларды. Анан биз өзүбүз Кыргызстандын ичинде биз өзүбүз порядок келтирмейинче сырттан келип баары эле кожоюн боло берет бизге. Кыргызстандын өзүнөн ушул Марат мырза сунуштап аткан сушты ишке ашырууга ресурс жетиштүүбү? Ресурс жетиштүү, Кудай буйрса, мына азыр иштер болуп атат. Марат мырза эми миграцияны бузуп салышпадыбы? Жок кылып салып барат. 2 жылдан кайра эки жакка бөлүп коюшту. Жарымы тышкы иштер министрлигинде, жарымы жаштар министрлигинде. Ошонун баардыгын жакшынакай кылып, жана сиз айткандай, жана башкалар айтып аткандай, миграционный инспекция киргизиш керек, бизге укук бериш керек, текшергенге. Укук бериш керек. Кууп чыкканга дагы.
ооба депортация кылганга да мүмкүнчүлүктөр болуш керек. Бирок бир нерсени айтып коюш керек, бул жерде реплика иретинде дагы айтса болот. Себеби тиги адамдардын баягы каяка барып иштейм деген укуктарын биз эч качан неме кыла албайбыз. Анан азыркы күндө биздин өзүбүз кыргыздарыбыз дүйнө боюнча тарап кетип атса, рахмат чоң. Туура бул жагынан туура. Биздин эң биринчи кыргыз ойлошубуз керек. талкуубуз жыйынтыгына чыгып калды. Биздин бүгүнкү конокторубуз Миграция министрлигинен Доскул Бекмурзаев, окумуштуу Мантур Жапаров жана мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов болду. Кезекти мен Прага студиясына берем. Рахмат, ушу менен кечки азаттын аралык жарым 1 саатты аяктады. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Келесі саатта жолугушканча жакшы туруңуздар.